Арбаңыздар ардактуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен эң ийгиликтүү жана бай айымдардын таржымалдары менен бөлүшүп, бир канча мотивация берүүнү чечтим. Менин каналыма каттала элек болсоңуз катталып, мындан ары дагы ушул сыяктуу видеолорду көрүп туруу үчүн коңгуроону басып коюңуз. Бул жолку биринчи каарманыбыз NYX косметикалык компаниясынын негиздөөчүсү Тони Ко. Тони Ко 13 жашында үй бүлөсү менен Кореядан АКШга мигрант катары көчүп барган. Ал жакта ата-энеси косметикалык жаатта соода менен алек болушкандыктан Тониге дагы жардам берүүгө туура келет. Жаш болгонуна карабай жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, чоңдордон кем калышпай иштеген. Өзү дагы макияж жасоого кызыккандыктан косметика жаатында көп маалыматы болгон. Дарыканаларда жана супермаркеттерде сатылган косметикалык каражаттардын бааларын жана сапаттарын салыштырып көрүп, аябай чоң айырмачылыкты байкайт. Сапаттуу брендтик косметикалардын баасы асман чапчыйт. Ал эми дарыканадагы арзан сапатка анын көңүлү тойбойт. Ошондо ал баасы жеткиликтүү, бирок сапаты жакшы косметиканы иштеп чыгуу үчүн аракетти көрө баштаган. Чогулткан акчасын жана ата-энесинен карызга алган $250,000 кошуп, 1999-жылы алгачкы карандаштарын чыгарат. Ал жаш курагында түндү жакшы көргөндүктөн NYX деген атты тандап алат. NYX бул грек мифтериндеги түн кудайынын аты. Бир жыл ичинде компания $4 миллион киреше таап, соолук индустриясында өзүнүн ордун таба алган. Бул компанияны негиздегенде Тони Ко 26 гана жашта болгон. Компания жаңы ишке киргендеги убакытты Тони мындайча эскерет. Мен ишти баштаганда талаптагыдан көп акча сарптап жана кызматкерлерди өтө арбын алып коюп турмун. Ошол себептен башында киреше эмес, чыгашабыз абдан көп болду. Андан кийин кызматкерлерди кыскартып, көп ишти өз мойнума алууга туура келди. 3 жылдай өзүм айлык албай иштедим. Анткени тапкан каражаттын баары кайрылы кийинки линияны чыгарууга кетчү. Жашаган жерим бекер болуш үчүн ата-энемкине көчүп бардым. Ошентип бир канча жылдын ичинде бул брендтин ассортиментинде 1800дөн ашык косметикалык каражат пайда болгон. Учурда бул брендти толугу менен L'Oreal компаниясы сатып алып, андан ары өнүктүрүп келет. Ал эми Тони Ко соолук жаатында токтоп калбастан, баасы ар бир адамга жеткиликтүү, бирок сапаты жакшы күндөн коргоочу көз айнектерди чыгарган Perverse компаниясын негиздеген. Ал ардактуу эс алууга чыкканга чейин 3 белгилүү компания түзүп, аны сатууну максат кылган жана максатына жетерине толугу менен көзү жетет. Аны ийгиликке жеткирген бир нече эрежени санап өтөлү. Биринчи, өзүнө ишенүү жана өзүнө окшогон адамдарга жардам берүүнү көздөө. Экинчи, ишке жана убакытка болгон катуу тартиптеги жоопкерчилик. Үчүнчү, кылган ишиңдин жаңы багыттарын издөө жана ошол багытта өзүңдү өнүктүрүү. Төртүнчү, албетте, кыялдардын ишке ашаарына ишенүү. Тони Конун атасы ар дайым айбан өлсө артында сөөгүн гана калтырат. Ал эми адам өлсө анын артында аты калышы керек деп айтчу экен. Мен өзүмдүн артымда атымды калтырышым керек, дейт Тони Ко. Экинчи каарманыбыз Mary Kay компаниясынын негиздөөчүсү Mary Kay Эш аттуу айым. Бул айым чыгарган косметикалык каражаттар Кыргызстанда дагы талапка ээ болгондуктан баарыңыздар эле уксаңыздар керек. Дал ушул бүт дүйнөгө атагы чыккан компанияны түзгөн айым 1918-жылы төрөлүп, 2001-жылы каза болгон. Бала күнүнөн ал көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Ал үй бүлөдө 4-чү бала болгон. Атасы кургагучук менен ооругандыктан үй бүлөсүн камсыздандырууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошондуктан бүт түйшүк анын апасынын мойнунда артылган. Апасы Лула Лембер таңкы саат 5тен кечки 9га чейин иштеген. Ал эми үй жумуштарын балдары аткарган. Мэри 7ге толгондо атасы төшөк тартып жатып калат. Майып атасын кароо, үйгө азык-түлүк алып келүү сыяктуу оор иштер 6 жашар кыздын мойнуна жүктөлөт. Ошондой күндөрдүн биринде Мэри апасына телефон чалып, "Мен мындай оор жумуштарды аткара албайм" деп ыйлаганда, апасы "Сенин колуңдан баары келет" деп айласы жок жооп кетчү. Мэри мектепти абдан жакшы окуганы менен ата-энесинин абалын көрүп жогорку окуу жайына тапшыра алган эмес. Ал 17 жашында турмуш куруп, 2 эркек, 1 кызды жарык алып келет. Бирок жолдошу жоопкерчилиги жок адам болуп чыгып, Мэри үй бүлөсүн каржылаш үчүн үймө-үй кыдырып, ар кандай иштерди кылууга аргасыз болгон. Экинчи дүйнөлүк согушта Мэринин күйөөсү фронтко аттанат. Согуш аяктарга жакын Мэри окууга жетерлик акча топтоп, 28 жашында жогорку окуу жайына тапшырат. Окуусун бүт электе согуштан кайткан күйөөсү ажырашууну талап кылат. Алардын бирге өмүр сүрүүсү бактылуу болбосо дагы
Мэри үчүн ажырашуу чоң сокку болгон. Ал кезде Мэри сөөк оорусуна кабылып калган эле. 3 баласынын келечегин ойлоп абдан бушайман болот. Бирок үй бүлөсүн багыш үчүн жумушка баш оту менен кирип кетет. Бирок ал кезде гендердик теңсиздик күч болуп тургандыктан кандай мыкты иш кылбасын анын алдында дайыма эркектер турушкан. Ошол себептен ал карьерасында өсүү жарата алган эмес. Айласы кеткен Мэри үй бүлөсү менен Далласка көчүп барып, бир чоң компанияга ишке кирет. Ал жердеги талыкпаган эмгегинин артында компаниянын кирешесин 50% жогорулаткан. Анын тажрыйбасына кызыккан жетекчилик кызматкерлерин Мэриден окутушкан. Бирок артында өзү окуткан кызматкер жогорку кызматка шайланат жана айлыкты 2 эсе көп алат. Анткени ал эркек адам болгон. Ал убакта эркектер үй бүлөсүн багыш керек деген максатта жогорку кызматтарда иштешкен. Мындай теңсиздикке чыдабаган Мэри бул жумушунан да чыгып кетет. Ал өзүнө окшоп мындай адилетсиздикке дуушар болгон аялдарга кандайча жардам берүү керектигин көп ойлонот. Сатуу жаатында чоң ийгиликтерге жете алган Мэри 45 жашында чөнтөгүндөгү $5000 менен компания ачууга белсенет. Өзүнүн кыялдары орундалат деген китебинде компаниянын кандайча ачылып калганы тууралуу мындай деп жазат. 19 жаштан 70 жашка чейинки аялдар чакырылган бир кечеге барып калдым. Ал жерде Стенли аттуу айым аялдардын беттерин карап текшерип жатты. Мен да кызыгып сураганда, колдо жасалган бет терисине арналган крем сатарын, колдонгон аялдардын бет терилерин карап жатканын түшүндүрдү. Стенли менин да бетиме үңүлүп, андагы кемчиликтерди айтты да кремди сунуштады. Алгач ишенген жокмун. Менин ишенбеген түр көрсөткөнүмдөн улам, жанымда отургандар бет май сыйкырдуу жыйынтык берерин айтып мактап калышты. Анда деле көп ишенген жокмун, бирок бет майды алып колдонуп жүрдүм. Бир күнү эшиктен келген уулум бетимден өп жатып, бетимдин аябай жумшак болуп калганын айтты. Мен ошондо ишендим. Андан кийин апама алып барып бердим. Тааныштарыма да сунуштадым. Кийин аялдардын өсүшү үчүн компания ачам деген ой келгенде, Стенли айымга барып, бет майдын формуласын сатып алдым да Mary Kay деп атап сатыкка чыгардым. Компания жаңы ачылганда дүкөндө 4 гана түрлүү крем сатылчу. 10 адам иштечүбүз. Сатуу жаатында бир канча жылдык тажрыйбам болгондуктан, тармактык бизнестин системасын түзүп иштейм деген айымдарга жардам бере баштадым. Mary Kay компаниясынын ачылышына жакын экинчи жолу турмуш курат. Бирок бул сүйүү менен курулган үй бүлөнүн бактысы бир гана айга созулуп, жолдошу инфаркттан көз жумат. Экөөлөп компания ачууну пландап, бардык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп койгон соң, артка чегинбөөнү чечип, Mary Kay уулдарынын жардамы менен компанияны ишке киргизет. Бирок Мэринин баштаган бул ишине башка бизнесмендер ачык эле ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Жада калса, косметика чыгарган компаниянын ээси Мэринин жаңы башталган ишин күйүп кетелекте сатып алаларын айткан. Мэри мындай сөздөргө ого өтөр чыйыр алып, аларга аялдар да чоң иш кылаларын далилдегиси келген. Ал бир эле учурда сатууну аялдарга окутуп, ошол эле учурда башка дагы толгон токой иштер менен алек болгон. Талыкпаган эмгегинин артында Mary Kay компаниясынын өсүшү кескин байкалып, ал сарптаган каражатын миллион эсеге көбөйтө алган. Ал өз сөзүндө ийгиликке жетүүдөгү 8 эрежени эстен чыгарбоону сунуштайт. Биринчи, ийгилик жараталарыңызга ишениңиз. Эгер ичиңизден өз күчүңүзгө ишенбей турсаңыз, ийгилик жарата албайсыз. Экинчи, кыялданыңыз. Кээ бир адамдар андай болбойт деген ишеним менен кыялдана алышпайт. Бул чектөө сиздин көп кыялдарыңызга жетүүгө бөгөт болот. Үчүнчү, талыкпай эмгек кылыңыз. Мен чала була иштеп, бирок чоң ийгиликтерге жеткен адамды көрө элекмин. Бардыгын убагында жасаңыз. Эртеңкиге калтыра берген жумуш эч качан ишке ашпайт. Бешинчи, ишиңизге ынта коюңуз. Башкача айтканда, кылып жаткан ишиңизге көңүл коюп, кызыгуу менен жасаңыз. Алтынчы, тобокелчиликке баруудан коркпоңуз. Ар бир адам адашат. Адашкан иштерден сабак алабыз. Жетинчи, өзүңүздү жакшы көрүңүз. Кудай ар бирибизди ар кыл өзгөчө кылып жараткан. Ошол өзгөчөлүктү табыңыз. Сегизинчи, сиз өзүңүзгө жана мүмкүнчүлүктөрүңүзгө чын жүрөктөн ишенишиңиз керек. Өзүнө ишенбеген адамда ийгилик болбойт. Бул алтын эрежелерди Mary Kay компаниясына келген ар бир адамга үйрөткөн. Кандай гана ишкана болбосун, тажрыйбалуу, ишине берилген жумушчулар көп болсо, ал ишкана өсүүнүн жолунда болорун билип, компаниядагы эң мыкты жумушчуларынан акчасын аяган эмес. Ийгиликке жеткенче адам көп катаалчылыктарды кетирет. Ал эми ийгиликтин туу чокусуна чыккан соң, ал жерде кармалып туруу андан да көп күчтү талап кыларын айтып кеткен. Мына ушундай ийгиликтүү айымдардын таржымалы бүгүнкү чыгарылышыбыздын негизгиси болду. Мындан кийин дагы ушул сыяктуу жашооңузду жакшы нукка өзгөртүүгө түрткү болгон видеолор менен бөлүшүп турууга убада кылып, сиздер менен коштошом. Бул видео жакса, лайк баса кетиңиз.